Мамлекеттик Ысык Көл облусунда өтүп жаткан Жаш Мурас экологиялык лагери жаштардын жаратылышка болгон жоопкерчилигин арттырууну максат кылууда. 3 күндүк программада катышуучулар таштандылардын түрүнө жараша сорттоо, кайра иштетүү жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча ар түрдүү оюндарга, командалык таймаштарга жана практикалык сабактарга катышышты. Таза чөйрө туруктуу келечек уранын карманган экооператор мамлекеттик ишканасы өлкөдө калдыктарды башкаруу жана кайра иштетүү системасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Бул багытта жаштардын экологиялык маданиятын калыптандыруу артыкчылыктуу милдеттердин бири. Лагердин жүрүшүндө балдар калдыктар жөн гана топтолуп турган таштанды эмес, туура сорттолсо, кайра иштетилип, пайдалуу чийки затка айланаларын теориялык жана практикалык негизде үйрөнүштү. Бул иш-чарада көптөгөн жакшы жаратылышка болгон мамилелерди балдар үйрөнүп чыгышат. Экооператор мамлекеттик ишканасы мындан ары дагы ушундай окуучуларга, лагерлерге ушундай иш-чараларды өткөзүп турабыз. Биз ар бир жаран, кыргыз жараны, айлана чөйрөнү таза сактоону баарыбыз өзүбүздүн аң сезимибизге калыптандырышыбыз керек. Келечекте биз жана мусорный свалкалардан, калдыктардан арылып, ошонун баарын кайра талааларга, жерлерибизди булгап калтырбастан түтөп атат мусорлар, мисалы таштандылар түтөп атат бүгүнкү күндө. Ошолордун баарын жок кылганга аракет кылышыбыз керек. Ошолорду кайра иштетип, кайра жаңы жашоо беришибиз керек калдыктардан. Келечекте ошол биз калдыктарды иштетип, айлана чөйрөнү таза кармоого алып келет да ушундай иш-чаралар. Лагердин катышуучулары үчүн билим берүү интерактивдүү форматта уюштурулган. Командалык оюндар, чыгармачылык тапшырмалар жана экологиялык сынактар аркылуу алар таштандыларды туура башкаруу ар бир адамдын күнүмдүк жоопкерчилиги экенин түшүнүштү. Бизге бүгүн экооператордун мамлекеттик ишканасы келди. Бизге тазалыкты сактоону жана мусоркаларды кандай ыргытууну үйрөттү жана биз мусоркадан кандай немелерди жасаш керек ошону да биз билдик. Негедир адамдар көбүнчө ойлойт, мусорка жакка барганда 3 бачок турат, эмнеге 3 бачок турат? Биринчи бачок болуп калса, экинчи бачокко сала беребиз го деп ойлойт, бирок бул туура эмес. Эң туурасы бул 3 бачок коюлат. Бирөөсү пластик, бирөөсү айнек, бирөөсү бумага салууга. Биз ошо 3 буюнтан эмнеге бөлүшөт? Эмнегенде бул мусорка алып кеткен адамдар болот, ал бөлүп берет жасаган адамдарга бизге пластикти бөлүп берет. Пластиктен биз эмне жасайбыз? Чехол, айнектен эмне жасайбыз? Кружка, ушундай көптөгөн немени жасасак болот. Буюмдарды бизге бүгүн ошо үчүн таштандыны туура ыргытууну жана тазалыкты сактоону үйрөттү. Мен чоң рахматымды билдирем экооператор мамлекеттик ишканасына. Катышуучулар мындай иш-чаралар өздөрүнүн экологияга болгон көз карашын өзгөрткөнүн айтып, үй бүлөсүнө жана досторуна да калдыктарды өз-өзүнчө бөлүп чогултуунун маанисин түшүндүрүүгө даяр экендиктерин белгилешти. Бизге бүгүн мамлекеттик ишкана экооператор келип, пайдалуу маалыматтарды берип кетти. Таштандыны сорттоп таштоо жана ошол таштандыдан башынан бир пайдалуу заттарды жасоону үйрөттү. Мен буга чейин билген эмесмин, таштандыны сорттоп салууну оюн аркылуу билдим жана калган досторума сунуштаймын. Кыргыз элим, Кыргызстан биздин үйүбүз. Ошондуктан жаратылышты таза сактайлы. Таштандыларга жана кагаздар, стекло, пластиктерди өз-өзүнчө салууга бизге булардын баардыгын көрсөтүп беришти. Жана стеклонудан эмнелер жасашты, пластиктен эмнелер жасашты, кагаздан эмнелер жасашты үйрөндүк. Жана үйдө мусорларды жана пластик, бөтөлкөлөрдү таштаганды өз-өзүнчө таштаганды үйрөндүк. Уюштуруучулар белгилегендей, Жаш Мурас лагери аркылуу өсүп келе жаткан муундун экологиялык маданиятын калыптандыруу, жаратылышка аяр мамиле жасоону жайылтуу жана калдыктарды кайра иштетүү боюнча билимди кеңейтүү көздөлүүдө. Мындай лагерлер балдарды калдыктарды туура башкарууга үйрөтүп, кайра иштетүү маданиятын жайылтууга жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга багытталган. Айгерим Кулатбекова, Сталбек Саманчиев, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ысык Көл районунан.